Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, баарын бүтүрөбүз. Өзүбүз бес пересадка алып келип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Талкууга алынган 21 миллион депутат аны айткан үчүн аброюна шек келтирип жатышканын айтты. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутат Надира Нарматова иш учурунда каза болгон прокурорлорго берилүүчү 21 миллион сомду айтып чыккан үчүн коомчулукта кызуу талкуу башталганын айтты. Депутат өз сөзүндө мыйзамды жакшы билерин, ал жерде компенсациянын суммасына гана таң калып суроо салганын билдирди. Мен бүгүн сүйлөбөй эле коеюн дедим эле, бирок канча мынча тактоо киргизүү үчүн сүйлөөгө мажбур болуп жатам. Биз өткөндө комитеттин жыйынында Каржы министрлиги сунуш кылган токтомду колдоп бергенбиз. Ал иш жүзүндө каза болгон прокурорго бир жолку компенсация төлөп берүү боюнча. Биз бардыгын жакшы билебиз. Азыр түшүнгөнү дагы, түшүнбөгөнү дагы, кыскасы коомчулукта туура эмес пикир жаралып, керек болсо депутаттарыбыз өздөрүнчө түрдө интервьюларды бергенге жетишип жатышат. Бул өзү туура эмес. Эмне үчүн мен бул жөнүндө айткым келип жатат. Ошол жерде Камиля Абдыразаковна экөөбүз бюджеттеги 21 миллион акча эмне үчүн бир адамга берилерин айтып кооптонгонбуз, деди Нарматова. Ал ошондой эле мыйзамды жакшы билген үчүн миллиондогон сом берилип жатканына таң калганын билдирди. Бир жылдык айлык акысын алып туруп, анан пенсияга кетет экен. Ошого таң калып анан суроо бергенбиз. Коомчулукта туура эмес пикир жаралып, прокурорлорго жармашып алгандарга таң калып жатам. Бул жерде бюджеттин акчасын үнөмдөө боюнча көзөмөл болушу керек да. Эмне үчүн катардагы адам жөн эле пенсияга чыгып кетет? Экинчиден, жекече биз эч кимге асылган эмеспиз. Көз өтүп кеткен прокурорго бейишин берсин. Бул жерде туура эмес сумма эмне үчүн мындай болот деген маселе болгон. Бизди эмне деп гана айтып жатышат. Сабатсыз, түшүнбөйт деп дагы айтып жатышат. Кыскасы, чындыкты айтып койгонубуз үчүн биздин жекече аброюбузга шек келтирилишин каалабайбыз, деди Нарматова. Ошондой эле ал бул мыйзамга өзгөртүү киргизилиши керектигин айтты. Сөзсүз түрдө жардам кылыш керек, бирок мынчалык деңгээлде эмес да. 1 миллиондоп акчаны эмнеге алышат деп кошумчалады ал. Булак Супер Кеже. Украинадагы согушка катышкан кыргыз жараны 10 жылга эркинен ажыратылды. Бишкектин 1-май райондук соту Украинадагы согушка катышкан жаранды 10 жылга эркинен ажыратты. Жогорку соттун сайтына жарыяланган соттун чечимине ылайык 31 жаштагы жаран кылмыш жаза кодекстин жалданмачылык каралган кылмышты жасагандык үчүн күнөөлүү деп табылган. Тергөөнүн версиясы боюнча 2022 жылдын июнь айында ал Москвада болгон жана ошол учурда Луганскка барууну чечкен. Июль айында Брянск шаарына келип, ай сайын 180 000 рубль төлөнүүчү аскер кызматына алынган. Ал чалгындоо иштерине катышып, күжүрмөн даярдык боюнча курстарды аяктаган. Фронтто миномет жана ок дарыларды камсыз кылуу менен алектенген. 2022 жылдын ноябрь айында аскер кызматынан бошотулуп, алгач Москвага, андан соң Бишкекке кайтып келген. Сотто айыпталуучу күнөөсүн мойнуна алган эмес. Булак Супер Кеже. Президент Садыр Жапаров бүгүн 18 майда Кытайга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Сиан шаарында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти. Жолугушуунун алдында Садыр Жапаровду ардактуу кароол ротасы салтанаттуу түрдө тосуп алды. Эки өлкөнүн лидерлери учурашып, Кыргызстан менен Кытайдын мамлекеттик желектеринин алдында сүрөткө түшкөндөн кийин сүйлөшүүлөр залына өтүштү. Кыргыз-Кытай эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери, алдыда боло турган Кытай-Борбор Азия саммитинин күн тартиби, жогорку деңгээлдеги макулдашууларды ишке ашыруунун жүрүшү жана түрдүү тармактарда биргелешкен долбоорлор талкууланды. Кытай төрагасы Си Цзиньпин президент Садыр Жапаровго чакырууну кабыл алган үчүн ыраазычылык билдирип, анын Кытайга болгон мамлекеттик сапары эки тараптуу кызматташтыктын жогорку деңгээлин тастыктай турганын белгиледи. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Садыр Жапаров менен буга чейинки жолугушууларын, анын жыйынтыгында маанилүү макулдашууларга жетишилип, эки тараптуу кызматташуунун бир катар маанилүү долбоорлору ырааттуу ишке ашырылып жатканын эске салды.
Си Цзиньпин ишке ашырылып жаткан долбоорлор Кытай-Кыргыз өз ара байланыштарынын бүтүндүү комплексине кубаттуу импульс берет деген ишенимин билдирди. Ошону менен бирге мамлекет башчысынын жетекчилиги астында Кыргызстан социалдык экономикалык бийик натыйжаларга жетишип жатканын баса белгилеп, кыргыз эли президент Садыр Жапаровду жогору баалап жатканына токтолду. Кытай эл республикасынын төрагасы Кытай Борбор Азия саммити тууралуу айтып жатып, ал маанилүү этап болуп каларына жана аны менен кызматташтыктын жаңы доору ачыларына басым жасады. Биз кызматташтыктын ушул форматын бекемдешибиз керек, деди Си Цзиньпин. Баарлашуунун жүрүшүндө ал ошондой эле биргелешкен кызматташуунун негизги багыттарын өз ара соода жүгүртүүнү арттыруу, соода-экономикалык кызматташтык программаларын ишке ашыруу, түз авиакаттамдарды көбөйтүү, аймактар ортосунда боордоштук байланыштарды түзүү, укук коргоо органдары аркылуу таржыйба алмашууларды бекемдөө, салттуу достукту жана кызматташтыкты чыңдоо, эки тараптуу мамилелерди жаңы деңгээлге чыгаруу, энергетика жана башка тармактардагы долбоорлорду ишке ашырууну белгиледи. Кытайдын төрагасы ошондой эле айыл чарба, транспорт, билим берүү, көзөмөл өткөрүү пункттарын модернизациялоо, глобалдык жана аймактык коопсуздук жаатында кызматташууга даяр экенин айтты. Өз кезегинде Садыр Жапаров Си Цзиньпинге Кытайга мамлекеттик визит менен келип кетүүгө жана Борбор Азия Кытай саммитине катышууга чакырган үчүн ыраазычылык билдирди. Мамлекет башчысы Кытай эл республикасынын төрагасын жана бүткүл Кытай элин Кытайдын коммунисттик партиясынын 20-съездин 2 сессиясын ийгиликтүү өткөрүп, ККПнын жана БКнын башкы катчысы Кытай төрагасы жана Кытай эл республикасынын борбордук аскер кеңештин төрагасы болуп кайра шайланышы менен куттуктады. Кытай сиздин акылман жетекчилигиңиз астында саясий жана социалдык экономикалык өнүгүүдү шыктандырган жаңы ийгиликтерге жетишип, эл аралык аренада өзүнүн жогорку кадыр баркын мындан да бекемдейт деп ишенем. Бул сапар биздин мамлекеттер аралык мамилелерибизди тереңдетүүгө жана аны жаңы жогорку сапаттык деңгээлге, ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүккө көтөрүүгө олуттуу түрткү берет деп күтөбүз, деп белгиледи ал. Президент Садыр Жапаров кыргыз тараптын боло турган Борбор Азия Кытай саммитинен үмүтү чоң экенин баса белгиледи. Бул диалог аянтчасы регион үчүн актуалдуу жана бардык 6 мамлекетти кызыктырган маселелер боюнча өз ара аракеттенүүнүн, талкуулоонун жана чечимдерди кабыл алуунун маанилүү механизми болуп саналат. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Кытай мамилелери эң жогорку деңгээлде экенин канааттануу менен белгилейм. Эки мамлекет ортосунда эч кандай саясий пикир келишпестиктер, чечилбеген маселелер жок. Биз бири-бирибизге эң актуалдуу, абдан маанилүү маселелер боюнча колдоо көрсөтөбүз. Саясий өз ара ишенимдин жогорку деңгээли өлкөлөрүбүздүн ортосундагы соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүүгө жана өркүндөтүүгө эң мүмкүнчүлүк берет деп белгиледи мамлекет башчысы. Ал Кытай-Кыргызстандын негизги соода жана инвестициялык өнөктөштөрүнүн бири экенин зор канааттануу менен баса белгиледи. Өз ара сооданын Кытай тараптын Кыргызстандын экономикасына инвестициянын көлөмүн динамикалуу өсүшү байкалууда. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда чет элдик инвесторлор менен ишкерлердин бизнес жүргүзүүсүнө ыңгайлуу шарттарды түзүү, биргелешкен экономикалык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн болгон аракеттер жасалып жатканына өзгөчө көңүл бурду. Мамлекет башчысы кыргыз тараптын соода, экономика жана инвестиция чөйрөлөрүндө билим берүү, каржы, электрондук коммерция, маданий-гуманитардык тармактар жаатында кызматташууну тереңдетүүгө кызыктар экенин билдирди. Учурдан пайдаланып, Садыр Жапаров Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпинди мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө лидерлер Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбооруна өзгөчө көңүл буруп, аны ишке ашырууну тездетүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилешти. Лидерлер эки тарапты кызыктырган актуалдуу маселелер боюнча тыгыз кызматташууну улантууга макулдашты. Булак Супер Кеже.
Коңшу Өзбекстандын Самарканд облусунда эркек киши аялынан өч алуу максатында 2 уулун муунтуп өлтүрдү. Бул тууралуу Өзбекстандын жергиликтүү басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык Каргаш ал окуя Тайлак районунда болгон. Анда 16 майдан 17 майга караган түнү 39 жаштагы жаран Орусияда иштеп жүргөн жубайынын башка эркектер менен кат алышып жүргөн сүрөттөрүн скриншот менен көргөн. Мындан улам ал аялынан өч алууну чечип, уктап жаткан 6 жана 8 жаштагы 2 уулун муунтуп өлтүргөн. Андан кийин ал укук коргоо кызматкерлерине багынып берген. Учурда ал камакта. Бул факты боюнча Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин атайлап киши өлтүрүү менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Булак суу беркежи. Эксперт Эрдоган шайлоонун экинчи айланпасында жакшы айырма менен жеңерин билдирди. 28 майга белгиленген президенттик шайлоонун экинчи айланпасында Туркиянын учурдагы президенти Тайып Режеп Эрдоган 53%дан ашуун добуш менен жеңет. Мындай божомолду 14 майда өткөн добуш берүүнүн биринчи турунун жыйынтыгын туура божомолдогондордун бири болгон туркиялык Оптималар коомдук пикирди изилдөө компаниясынын жетекчиси Хелми Таштемир билдирди. Эрдоган шайлоонун экинчи айланпасында жакшы айырма менен жеңет. Ал 53%дан ашык добуш алат деп социолог кечээ 17 майда ТВ-нет телеканалында айтты. Анын пикиринде оппозиция шайлоодо өз мүмкүнчүлүктөрүн ашкере баалады. Протестти эсептешкен жок, ураандар менен чыкты. Алардын көбү коом тарабынан кабыл алынган жок. Натыйжада ал президенттик шайлоодо эле утулуп калбастан, чоң амбициясы болбосо да, парламентте көпчүлүк добушка ээ болгон жок, дейт Таштемир. Белгилей кетсек, 14 майда Туркияда президенттик жана парламенттик шайлоолор өттү. Президенттик шайлоонун биринчи айланпасынын жыйынтыгы боюнча азыркы президент Эрдоган 49,51%, анын негизги атааңдашы оппозициянын бирдиктүү талапкери Кемал Кылычдароглу 44,88% добуш алды. Биринчи турда жеңүүчү үчүн талапкер 50%дан ашык добуш алышы керек болчу. Ага байланыштуу добуш берүүнүн экинчи туру 28 майда өтөт. Парламенттик шайлоодо Эрдоган башында турган бийиктеги Адилеттик жана Өнүгүү партиясы 600 орундуу парламентте 323 мандатка ээ болгон. Булак Назар Ньюс кежи.